Саламатсыздарбы, урматтуу агайлар. Агайларды көптөн бери көрүлө элек. Бексултан агайлар баш болуп, абдан чоң кубанычтабыз ушул жерде келип атканыбыздарга. Тент агайдын күнү, Тент агай үчүн биз ушул жерде чогулуп отурабыз. Анда эмесе ушул Тент агайыбыздын өмүрү узун болсун, ден соолугу бекем болсун. Кыргыз маданиятына буга чейин алып көтөргүс чоң жумушту аткардыңыз. Мындан ары дагы аткара бериңиз деген тапшырма менен агай үчүн бир кол чаап койсок. Бүгүнкү ачылып жаткан көргөзмөнү өзүңүздөр көрдүңүздөр толугу менен ушул биз бул иш-чарабызга коюлган болчу. Башынан эле себеби Тент агайыбызды биз абдан жакшы көрөбүз, ар дайым урматтайбыз, ар дайым улуттук китепкананы колдоп келет, ар бир иш-чарабызга катышып келет. Ошондуктан ушу агайдын жазуучулук дагы, акындык дагы, журналисттик дагы баардык чыгармачылыгына колубуздан келишинче ушул көргөзмөнү даярдадык. Анан кыскача агайдын өмүр таржыбалын бул жерде жаштарыбыз отурат. Ошол айтып койсок, агайыбыз чындыгында кыргыз маданиятында бүгүн мына өзүнүн татыктуу алтын тамгалар менен жазылып алган орду менен бизге биздин бир залкар журналистибиз десек дагы болот, акыныбыз десек да болот. 30 жыл бою Кыргыз телерадио комитетинде адаги драма редакциясында редактор, ага редактор, башкы редактордун орун басары деген кызматтарда иштептир 30 жыл бою. Бул абдан чоң эмгек, чоң энергия, чоң күч, чоң билим, чоң тажрыйба. Бул мезгилде ушул Тенти Орокчиев агайыбыз акындык, журналисттик, жазуучулук тарабы дагы ар тараптан өркүндөп, эң таанымал, өтө кадыр бартуу автор Өзгөчө Кыргыз радиосунда агайдын үнү бүт Кыргызстанга жарыяланып турду. Поэтикалык экран, поэтикалык саптар, ыр толкуну аттуу уктуруулары бүт Кыргыз абдан сүймөнчүк менен угуп келген. Саякат, таберик, аравият жаңылыктар сыяктуу мына радио берүүлөрдү агай алып барып жүрдү. Ошол менен катар эле театр микрофондо топтомдордо Авредиттик акылман, Мактың сулуу баяны, Калган кайран турмуш сыяктуу 10го жакын радио постановкалар, радио пьесаларды жазды. Телерадио комитетинде иштеген 30 жыл ичинде 10 мүнөттөн 1,5 саатка созулган 3000ге жакын радио уктуруулардын редактору жана автору болду. Алардын ичинен 300ге жакын радио постановка, радио пьеса, радио маектери Кыргыз радиосунун алтын казнасында жана мамлекеттик архивде сакталып турат. Бул мезгилде агайыбыз Ала тоо ден соолук журналдарында, Кыргызстан маданияты газетасында дагы активдүү кабарчы катары аркылуу маектери, макалалары менен иштеп турду. Чындыгында биз Тент агайыбызды биз эч бир мындай азыркыга чейин ушундай суктануу менен айтсак болот, бир бай руханий дүйнөнү жаратуучу көрүнүктүү Кыргыздын патриоту деп. Себеби ушул канча жүздөгөн радио уктуруулар аркылуу агайыбыз биздин залкар инсандарыбыздын ой пикирлерин, эс тутумун, ушу бүт баардык чыгармачылыгын, мисалы үчүн ошол эле Түгөлбай Сыдыкбеков атабыздын залкарына, Чыңгыз Айтматовдун, Алы Токонбаевдин, Хусейин Карасаевдин дагы көптөгөн залкарлардын үндөрүн ушу бизге азыркыга чейин жеткирген ушу Тент агайыбыз. Бул биз үчүн чындыгында эч бир алтынга да алмашкыс чоң байлык деп эсептейбиз. Биздин залкар атабыз Хусейин Карасаев атабыз Тенти Орокчиевдин эмгек талантына абдан жогору баа бериптир. Кыргыз элинин уламышында ат асмандан дейт. Адамдын ысмы деле ошол адамдын келечек тагдырына байланыштуу окшобойбу? Тенти эски түрк тилдеринде ак пейил, ак көңүл деген маани берет. Ошентип Орокчуулу Тенти ак пейил адам. Ар бир адам өзүнүн шыгына, ийкемине жараша коомго кызмат кылып берсе, коомдун иши илгери жыла берет эмеспи? Тенти мыкты журналист. Ал каяктагы булуң бурчта жаткан адамдарга барып, алардын аң сезимин ойготуп, анын билгенин, тажрыйбасын элге, коомго билдирүүнү талап кылат. Адамды жетелеп ишке кызыгуусун пайда кылат. Деги эле мунун сүйлөшпөгөн, маек курбаган адамы жок. Тенти жакшылык жерде калбайт. Сен өзүң да келечек тукумга мени менен бирге каласың. Биринчи тынчтык, экинчи ден соолук, үчүнчү аманчылык болсун деп Хусейин Карасаев атабыз бата бериптир. Чындыгында мына ушул бата кабыл болду деп ойлойбуз. Себеби касиеттүү атабыздын батасы Кыргыз элине да тийип келген. Ушул урматтуу Тенти агай, бүгүн сиз мына касиет
атабыздын батасы менен, кыргыз элинин батасы менен, өзүңүздүн талантыңыз менен ошо 80 жылдык Кутман Куракты багынтып, элиңизге дагы эле ошо баягы канча жыл мурдагыдай эле кызмат кылып келе жатасыз. Ушул бүгүнкү маарекеңиз кут болсун. Бул жерде мына биздин залкарларыбыз отурат. Кандай адамдар сизге дагы рахматын айта берет болуш керек. Себеби келечек муундар сиз аркылуу дагы биздин залкарларды тааный берет деген ишенимдебиз. Тент агай, сиздин ушул 80 жылдык маарекеңизге арналган «Ыймандай сырым ырымда жашаган өмүр жылында» аттуу биздин китеп көргөзмөбүздү жана ушул бүгүнкү адабий чыгармачылык иш-чараны ачык деп жарыялап, азыркы сөздү кыргыз эл баатыры, кыргыз элинин залкары биздин агайыбыз Бексултан агайга ыйгарсак. Тексеп бүгүн ушу тентини абдан сыйлаган үчүн келип отурабыз. Бул менин баамымда тенти. Bunun кесиби боюнча, өнөрү боюнча жалгыз журналист. Журналисттерибиз көп. Бирок тенти жалгыз. Анткени тенти биздин атактуу, барктуу, даңктуу улуу инсандарыбыздын көбүн радиого жазып калган. Минтип жазып калган тентиден башка бир дагы журналист жок. Эми көзөткөндөрдүн, атактуулардын үнүнүн жазылып калышында биз эл улуудан кичүүгө чейин тирүү жүргөндө биз кимбиз? Эмне деген элбиз? Кайдан келгенбиз? Кандай жашап атабыз? Кайда баратабыз? Багытыбыз эмне? Мындан аркы жашообуз кандай болот деген ойлор ушу кишилердин маегинде жакшылап уксак баарында бар. Ошон үчүн тентинин жазып кеткен, жазып калган маектери өтө кадырлуу, барктуу, анан табылгыс нерсе да. Мына бу эгер сөз үнү жазылбай калса, ушундай биздин инсандардын көбүн бүгүнкү күндө эл унутуп атат. Унутуп койду. Мукай Элебаевди унутту. Жусуп Турусбековди унутту. Мына Жоомартты уnutkан сыяктуу болду. Себеби бул келиндер гана көтөрүп келет. Анткени ушул элдин атын эл чыгарат дейт. Ар бир эл, ар бир улут белгилүү болмусу, атактуу болмусу келет. Эл өзүн өзү атактуу кыла албайт. Атактуу кылчулар элдин атын чыгарчулар жанагындай улуу адамдар. Мына улуу адамдардан мына тенти ойма келгендерин айта берейин. Түкөмдү жазды Түгөлбайсыз. Алы Токонбаевди жазды. Усейин Карасаевди жазды. Тентежени жазды. Окумуштууларды жазды. Биз жаш кезде bir tonna radyo aparatты кыйшайып, ошондон бою келишпей калды ошо. Көтөрүп жүрүп, ушулардын баарын жазчу. Ошо көздөр өтүп кете электе жазып калайын деп, улууларды жазып атып, кээ бир мыкты жаштар жазып алат. Ал ойлогон эмес да, улар эртерээк өлүп кетет экен. Ушундай да болуп калды. Бул арманыбыз. Эгерде биз өткөндөгү кыйындарыбызды билбесек, тарыхыбызды билбесек, жүрө эл болуудан калып калабыз. Мына ошол тентинин бу эрдиги, тентинин эмгегинин баалуулугу, мына ошол элдин ким экенин, кайда баратканын, кандай жашаганын эл жаштар, улуулар билсин деген. Эми
TNT'ni maqtayбызбы, maqtabайбызбы, baribir bunun emgegi kaldı. Oşon üçün 80'ge ilgeri çıkat degen oy bolsu demez. Biz bala kezde biri 60'ka çıksa, o jaraktık, jakşı dep bargan eken dep koyçu. 60 köp jaştay bolçu. Hazır 80 orta yaşında olup kaldı. Hazırda Makem Muhammed Mamakeyevich. 75'ke çıkkanda Erörtönü 75 dedi. Bakırızızda 50 deydi de. Anan giyim biri 70'ke çıksa Erörtönü 70 dedi. Ben bana söz vergende ayttim, make dedim. Sizge gelgende Erörtönü 70, kalganlarını kıldı yolu öyle. Bundan keyin Erörtönü de siz kançaga çıksa iştegen jagынан kıyınsın. Men özüm bilesin, radyo komitetke sunuş kıldım ene keyin mına egemendilik dışında. Uşul TNT orokçuyga jana jaza turgan aparat berip koyulaç. Bu da ketip kalat. Şol türüsünde жазып kalsın da. Uşul bolboy жүрөt. Mazerden nagami oturat deputat. Bunun kolundan köp nerse gelet. Uşula bir jaza turgan aparat aldırtıp berseňer, bu dagı dalay köp işlerdi bitirgen turat. Misala en birinci Kırgızda aytkan den soğuk bolbosa kalganlar kişini barkta ayda kalat. Den soğuğun bekem bolsun. Alem iştey turgan işi başın men hareketin profesyonalizm sende var. Köp yaşaydı. Çok rahmat. Özünüzden köp yaşap. Sizden Kuday bolsa 100 yılınızda uşul жерден белгилейли деп кол чап коелу ага үчүн. Avcı varsan taşaydı. Anda bir sağlayıp kol çağırlar benim akışı Kırgız Respublikası Жогорку Кеңешинин депутаты Имамалиев Камил Капашевич Карсак. Urmatlı TNT ağa. Kırgızstanda Köçmөндөр oyunun sezonu büttü, Göl'ün sezonu büttü, Toy'un sezonu başladı biz. Oşunun Tölbaşı TNT ağaydığı. 92 yılı Tölbay atadan interview aldım. 70 yılında. Interview atsam, benim diktofonum öçürdüğü dağı radyonu çoğalttı. Radyoda TNT ağay 60 yıldığında algan interview'sunu oluştu da. Men de kara sayttan interview aldım. Bırak, men algan interview'lar çaң basıp, kestin arxivinde kala verdi. Ağay algan interview'lar, oşol ündör, mına siz algan kişiler, zamkallar, Mirrahimov, Tokonbaev, Abdumomунов, Ziyashbekkenov, Aldашев, Карасаев, Tugulbasов koyuptar. Tilek karşılığında alarça көрсөтөндү жатат. Бирок сиздин талант ушунчалык күчтүү экен, сиз ошолорго жан берип, үн берип, дем берип, радиону узатпайсыз. Мындан ашык адамды тирилте турган кандай касиет бар? Сиздин да бир өзгөчө журналистикадагы касиетиңиз, сиз жападан жалгыз журналист болушуңуз керек, Кыргызстанда саясатчыларды жазбаган. Сиз спикер ким экенин билип болушуңуз керек. Бул артыкчылыкпы, кемчиликпи билбейм. Бирок саясат бүгүн бар, эртең жок да. Азыр Кыргыз журналистика факультеттеринин студенттери отурат деп түшүнүп атам. Сиздерге бир 3 сабакта агайдын негизинде. Саясат бар, бүгүн бар, эртең жок. Агай ошого аралашкан жок да. Аруу таза бойдон калды да. Экинчи агайдыкы, мына сиздер телевизордон, радиодон көрөсүздөр, маек алып атканда өзү суроо берип коет, өзү жооп бере берет журналист. Улуу адам сүйлөп атса токтото коюп кайра сөз берет. Агайдын найдоосун уксаңыздар, Карасаев же Түкөл сүйлөп бүтмөйүн дыбы болуп турат. Мен өзүм ошол интервьюлөрдү укканда
эстер заманы, коймаарек заман, коңур заман эске келет. Ошол замандын деми кагып турат да. Ушунчалык маданияттуу үнтер болот. Бирөөнүн да сөзүн билбейм. Бул бийик маданияттуу болот. Азыркы журналисттер бул сейдек. Орус журналисттер да ошондой. Үчүнчү өзгөчөлүгү жакында российский газетага чыкты. Социологиялык иликтөөлөр кылса, дүйнөдөгү журналисттердин 82% сенсация издеп жашайт экен. Ызычуу, ушагайын, ким-кимди өлтүрдү, соттоду ушундай. Агайынтип мода болуп жашаган жок. Карапайым жалгыз диктофону менен кандай болсо ошол бойдон келип атат. Бирок акыркы 30 жылда журналисттердин бир муну пенсияга кетти, аты унутуп калды. Аты унутуп калды. Китеби чыкпай калды. Агайдын радио журналистикасы экинчи өмүр болуп китеп болуп чыкты. Урматтуу журналист карындаштар, инилер, эгерде кыргыз тилин байытамыз десеңер, эгер кыргыз журналистикасына эмгек кылам десеңиздер, агайдын радио очерктерин окусаңыздар, агайдын радио маектерин окусаңыздар, силер уруу дүйнө менен баарлашасыздар. Мына кыргыз тилин өнүктүрөбүз дегендер агайдын журналистикасына кайрылып келиш керек да. Бир ой кетти да, жана Бексултан агай айтып атса, ошол үчүн агай сыяктуу эгерде Мынчылдыевден интервью алып калса кандай сонун болот. Же Динара Асанова деген эсир мамлекеттик сыйлыгын алып отурду. Эч ким интервью алган жок да. Өткөндө Исагул Касымович Өмөралиев деген кыргыздын бир улуу инсаны кайтыш болуп, алакча көрүштерине баратканда бир дүң эткен ой келди да. Келип баратканда биякта Миррахимов, Ахунбаев, биякта Давлесов, Калымолла Асанов, биякта Жали Садыковдор. Не деген дөөш алар. Бирок аларды эстик империясы жаратты да. 21-жылында биз кыргыз эли, суверенди Кыргызстан, жаңы Миррахимовду, Ахунбаевди, жаңы Калымолла Асановду жарата алабызбы? Болбосо 21-жылым эбегейсиз конкуренциянын кылымы. Биринчи акчалар конкуренция болот, экинчи курал-жарак конкуренция болот, үчүнчү билим конкуренция болот. Биз ошолорго конкуренция болбосок, анда биз бөлөк элдин маданиятын, ошолордун рухун ошого аралашып жашап калабыз. Кыргызстан өнүгөт сөз жок. Бирок кыргыз руху, дөөлөтү, маданияты, тили өнүгөбү? Кыргыз 500 жылдан кийин ушул жерде кыргыз бойдон калабы? Ке ошондо азыр 2 жумада бирден урут жок болуп атат дүйнөдө. 2 жумада бирден урут жок болуп атат. А биз дүйнөдөгү эң аз улуттардын катарына киребиз. Муну айтып атканым, ошол улуттук рухту сап кармап келаткан агайларыбыздын бири Тент агай, маареке кут болсун. Бексултан агайдын тапшырмасын аткарып, 7 ноябрь журналистика күнүндө эң жакшы диктофонду мен сизге белек кылайын. Кыргыз адабиятында эң узак жашаган акыныбыз болгон Тоңдон Шамей уулу деген 104-кө чыккан. А сиз кыргыз журналистикасына рекорд коюп, биринчи журналист болуңуз 100-кө чыккан. Ана ошондо тойдо чор кездешет. Аябай терең бүгүн сөздөрүңүздү айттыңыз. Канекбек, сизге чоң рахмат. Биздин мына жогорку кеңеште өзүбүздүн мыкты көрүнүктүү журналистибиз, жазуучубуз, акыныбыз бар деп сыймыктанат бүт чыгармачыл интеллигенция. Анан Каныбек Капашевич ошол Тент агайдын көп таасири менен ушундай мыкты Кыргызстандын көрүнүктүү адамы болуп отурат. Азыркы сөздү биздин мына урматтуу педагогика боюнча Кыргызстанга өзгөчө эмгек сиңирген адам, жогорку кеңештин депутаты болгон, азырда көп иштер жазып жаткан бу жерде Жаңгыров Каныбек агай келип отурат. Сизге урмат менен сизге азыр сөз беребиз. Урматтуу Тент агай, урматтуу мекендештер, студенттер, мен да кубанып отурам да мына. Үйгөндө болот экен да. Мен Тент агайдын жөнөкөйлүгүн, ички дүйнөсүнүн кеңендигин, элпектигин, ички маданиятын, ички дүйнөсүнөн таң калам да. Кайда жүрбөсүн, кайда болбосун, баягы адамдардын ички дүйнөсүн ачканга ушундай багыт алган да. Бир чети карасаң акын, бир чети карасаң ошол жанакы алыптардын жазууларын жазган китептери. Экинчи карасаң жана радиодогу эң баалуу нерсе ушул да. Булар улуу адамдар дагы чында каприз, түшүнбөйм.
көп нәрсе жақпайды. Ал өзі дағы мындай ошонун тилин таап, ошону ички дүйнөсүн ойгото билген адам да бул. Экинчиден журналисттин логикасы мынакей баары отурат. Студенттер журналисттин логикасы ошол адамга болгон багыты, анын тилин таап, жан дүйнөнү ойготуш бул абдан чоң чеберчилик. Жанакындай өзү эркин койгон менен тентаганын суроолору, тентаганын логикасы такыр башкача да. Ошон үчүн мен бүгүн таң калам да тентаганда. Бүгүн 80 жыл отурасыз. Мына бүгүн да ошол эле ойдосуз. Бүгүн да ошол залкаларды мына Айтматовдун, Карасаевдин, Алы Токонбаевдин, Айтматовдун ошол жан дүйүндөрүн берген бул жөнөкөй нерсе эмес да. Сиз Кыргыз радиосунун алтын казасын толтурган адамсыз да. Мындан артык нерсе болбойт мынакей. Кээде Советбек Жуматулов дейбиз. Залкар талант. Ошонун жана радиодогу үндөрүн укканда өзүнчө башкача дүйнөгө чөсүң да. Ошол сыяктуу сиз дагы мынакей жанакындай залкаларды жазып, ошонун ички дүйнөсүн ойготконсуз да. Бул абдан чоң чеберчилик. Ошон үчүн мен сиз менен ушинтип замандаш болгонго кубанам, сыймыктанам, тентагам. Баардык жакшылыктарыңыз болсун деп айтканда. Көп жашаңыз. Мына Каныбек Капашов ушунчалык жакшы нерселер айтты да. Бул абдан сиз үчүн чоң нерсе да. Ошон үчүн журналистиканын атасыз да. Демек, экинчиден кыргыз дүйнөсүн ойготкон, кыргыз маданиятынын рухун байыткан адамсыз. Ошон үчүн жакшылыгыңыз көп болсун, көп жашаңыз, ден соолукта болуңуз. Мен бир чапан кийип коеюн сизге. Кымбаттуу бүгүнкү жакшы тойлук чыйынга катышып отургандар, урматтуу Тенти Орокчевич, мен билесиңер өзүм доктормун, бирок эми Кудайдын пендеси экенмин. Катуу оорулардан Кудай сактап 3-4 операция болуп, эми ордунан турган кезим. Анан ушу балдарым болбой 80ге кереги жокпу, бир неме кичине туулган күнүнү неме өткөрүп коелу деп өздөрү чечишти. Анан ошого караштуу бир неме китеп жазыш керек экен. Анан жаштыгымды таптакыр эстегим келбейт. Бул 47-жыл бер жагы согуштан кийинки вактар, нан жетишпеген, тамак жетишпеген, кийим кечек жетишпеген вактар. Мейли деп, анан бир жерде бир жигит отурат, Алихан деген менин жардамчым, жакшы биздин медицина институту окуган жигит. Ушул айтып калды, ушундай бир агайыбыз бар, Тенти Орокчевич деген, абдан белгилүү журналист. Ушул киши абдан жакшы жазат. Ушу менен тааныштырып коелу. Макул дедим, анан кийин Манас университетине чакырышты. Анан жетип барып көрүштүк. Мындай бир караганда мен ойлодум, менден жашыраак болсо керек деп ойлодум. Ничим дегенде мен экинчи этажда 15 мүнөттө чыксам, акшы чуркаган боюнча эле 1-2 мүнөттө жетип калды. Абы ойлодум, 75'те болсо керек, мен тең болсо керек деп ойлодум да. Анан кийин баягы сүйлөшүп отурганда кийин билсем, бул киши 80 жашка кирип аткан, чыгып аткан аксакал экен. Эми биринчи бул кишинин берген суроолорунда эми мен Кудай шүкүр 50 жылдан бери медицина академиясында сабак берип жүргөн адаммын, сүйлөп лекциялар окуп жүргөн адаммын. Мен эми Кудай өзүм чочуган жокмун, өзүм жоготуп калган жокмун, бирок бул кишинин берген так суроолоруна так жооп беришке абдан аракет кылдым. Эми өзүңөр билесиңер, мен улутум тажик. Бирок эми кыргыз болуп калган тажикмин. Анан кийин
Bu şu olmasa gerek bu tacigenin kanı söyleden bayağı Özbekçe bir nemalı bir söyleyip oynasa gerek ama birinci soruna tak cevap vergenden ki oy siz Kırgız tilini okumuşta yaxşı bilip durmayız böyle. Anda siz benim yeni söyleşimdir uşuntu bayıktı. Ana uşun 7 saat, 4-5 gün uçraştık, 7 saat because abdan yaxşı bayıkteştik. Demi oşun neticesi, bu da bir 250 varak, 300 varak bir kitap boluyordu. Sakaldı tente akeni, okumuşta yaxşı anday urmattap silap kaldım. Özümden bir tuğulgan tuğulgan ağamday yaxşı urmattap silap kaldım. Bu kişinin tazalığı, bu kişi abdan açık kişi ekende, yüreği taptaza eken. Bunday bir çimçip bayağı neme kılıp söylegen jeri жоқ eken. Tak söyletiken, tak soru veretiken, tak cevapты talap kılatiken. Bana ошондой adam ben keyin bilsem 50'ge жақын şu kitaplarda yazıptır. Как jurnalist қатары. Ben ойлаймын eğer bu kişi mağa okşap ilim menen eğer ilim çevresinde жүрген bolsa, alek жүрген bolsa, evağele şu ilimlerinin doktoru, profesör, anımız akademik bola turgan da keyfi var eken de ben şunday bağlap kaldım. Ağay men doktor katarı sizge çin densoğluk kalarım. Yılayın 90'a giriniz, anan 100'e giriniz. Anan bir aksakal 95'e girgende 100'e giriniz degende hey sen 100'den başka söz bilesin de gereken. Oşa 100'den de aşınız. Demi ben sözümde özümüzden ata boğullarımızdan kalgan bir-iki bayağı rubayat menen kutuktap koyalım gelip birincisi Omar Khayyam'ın sözleri var. С мгновением мгновения и жизнь промелькнет. Пусть весельем мгновения это блеснет. Берегись, ибо жизнь — это сущность творения. Как ее проведешь, так она и пройдет. Siz vaktimizni bekar kettirmepsiz. Abdan bana azil uktuk, murunda bildimeli, zavkar insanlardan oşalar menen mayır kurup, oşalar jönünde жазып, köp bilbegen, el bilbegen жерlerin жазып, elge tanıştırgan ekeniz. İkincisi, bizden atabız Kırgız Tacik yazmasının 1150 yıl burun жазып çıkan Abu Abdullah Rudaki'nin sözleri var. Akşı мынтыбай айтқан екен. Всевышний спас от горя 3 качества мне дав. Великолепное имя, прекрасный ум и хороший нрав. Siz dağı buna 80'e girip atasız и тому, кому Всевышний дал все эти 3 качества, он проживет долгий свой путь, никаких трудностей и печалей не узнав деп атқан екен. Аман жүріңіз, денсаулықта жүріңіз, біздің арамызда дағы залқар адамдар жөнінде жазып жүріңіз. Рахмет сізге. Әрбір ағайындар, қадірлі қалемдештер, ұшыраса алсам, екі ақсақалу өтеңге білей болып отыр. Бұйырса, мынау актердің арды жазылған күрделі күзде жақсынақа юбилейлер өтеді. Арамызда дағы башқа бір адамдар отырады. Айтор бар жақсылықтар болсын. Күнгіз айтмайттай, залқар жазушыменен замандаш болуш, қаламдаш болуш, кейбіршілерді таламдаш болуының өзі сізге ошандай бақыт бұйырған екен. Бұл заман 20-шы ғылым Қырғыз адабияты түптөліп, өсіп, өнігіп,
ушундай кичинекей залкар таланттарды берген ушул менен мүнөздөр этти. Ушундай эмеспи? Ал эми бул иш-чарабыз улуттук китепканада дагы өтүп атканы бекеринен эмес. Биринчи себеби ушул жерде улуу байлык китептерибиз сакталат. Экинчиден ушул китепкананын жетекчиси биздин Жылдыз Кемеловна эжекебиз дейлик. Эжекебиз ушу бир демилгесиз иштерди көрсөтүп атат. Жакында эл башыбыздын жарлыгы менен бир топ жашчыларга мамлекет сыйлыктар берилди. Ошондой мамлекетке адабиятка, маданиятка эмгек сиңирген кишилердин ичинде Жылдыз Кемеловна дагы Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген ишмер деген наамга ээ болду. Ушул китепкананын жетекчисин, бүгүнкү иш-чаранын демилгечисин куттуктап койсок деп. Ал эми тентикке жөнүндө айта келсек, бул жерде абдан сөздү кадырлаган, сөздүн баркын билген адамдар сүйлөштү. Ар бириңиздер эң жакшы ойлорду айттыңыздар. Мен аларды көп кайталап отурбайын. Бирок дагы тентиккеде мындай көп кырдуу адам десек болот. Себеби бул кишинин өмүр жолу биздин радио менен телевидение менен байланышкан, анан бул тарыхты сактап калган адам экен. Башка бирөөлөр жаздырып, шоң кишилердин интервью алып унутуп калган жагдайлар бар. Канча артыкта жок болуп кетти. Бул киши абдан бүйүр экендигин көрсөтүп, ошондогу зор байлыгын чечинен акырындан чыгарып атат. Экинчи жагы маданиятка түздөн сарылашты. Акын катары таанымал болду. Бир топ китептердин автору өзүңүздөр билесиздер. Бул кишинин акындык өзгөчөлүгү, акындык белгиси өтө так, анан карапайымдыгында деп ойлойм. Могу жерде турган эки сөздүн өзү ошону ырастап турат. Ыймандай сырымырымда жашаган өмүр жолунда. Эң так, карапайым, жөнөкөй айтылган бир да ашык сөзү жок. Асманга чыгып жерге түшүп аткан, окурмандардын башына айлантып аткан эчтеке жок дедике. Абдыкалим ага абдан туура айтып, калыс, так жүргөн адам. Дедике, эми сиз 80 деп айтып атабыз, куттуктап атабыз. Бирок ушу сиз кишини узартып жазып алгансызбы деп ойлоймун жашыңызды. Мындай жапжаш жигиттей көрүнөсүз. Алдыда дагы колдон келсе жаңы чыгармаларды бериңиз. Окурмандарды сүйүнтүңүз. Анан эми Орке сыйлыктар жөнүндө кеп кылып калдык. Кыргызстан Жашчылар союзунун эми жогорку сыйлыгы ушул. Сиңирген эмгек үчүн деген эстелик медалыбыз бар тентикке. Муну өкмөттүк жогорку сыйлыктарды ээрчте келсин, дагы да жакшылыктар болсун деп ушу элдин көзүнчө көкүрөгүңүзгө таап коелук. Мен өтө азыр айтар элем, биздин кыргыз элибиз тайгак кечүүдөн өтүп баратат. Абдан оор убакыт. Канчалык мактанбасалык, мени канчалык көчмөн оюндарды өткөзбөйлүк, бирок элдин акыбалы, мамлекетибиздин акыбалы өтө оор, өтө оор. Муну эч ким таң албайт. Эң негизгиси мени тынчсызданткан азыр биздин жаштар көбүнчө биздин кыргыз элибиздин маданиятынын, адабиятынын, илимин түзүлүшүн ким түзгөн? Залкар адамдар унутулуп атат. Унутулуп атат. Артынан чоң эшиктерди каккылап, ой, Борик адамдын 180 жылдыгы, 70 жылдыгы, 100 жылдыгы келатат. Чара көрбөйлүк кыргыз элде деген эч ким болбосо унутулуп баратат. Көп адамдардын, мына менин таекем Бексултан Жакиев ушул тамай айтты. Эгерде биз өзүбүздүн маданиятсыз адабиятсыз өлкө болбойт.
өлкө қана рух дүйнөсү. А рух дүйнө эмнеден чыгат? Адабияттан, маданияттан чыгат. Мына ушул мен ойлойм, Тентинин итектери азыр чыкты. Биздин залкар адамдардын түрүүнү жазылып калды, түбөлүккө калды. Алтын казынада жатат. Китептери да алтын казынада жатат. Аз адам окугандыр. Мен жаштарга кайрыла берем. Ошол алтын казынада жаткан Тентикенин чыгармаларын окуп алып, ошондо силер кыргыз элибиздин залкар адамдардын акылын, оюн, рухун ошондо түшүнөсүңөр. Ушуну менен биздин залкар адамдардын рухий дүйнөсү менен жазуучулар, башкалар жазуучулар, илимдердин залкар адамдары менен кыргыз эли өнүгөт. Азыр байкасам тынчсызданам. Жүрөгүм ооруйт. Мен айтар элем, балким капа айтатамбы. Залкар адамдар четтен сөйлүп кетип баратат. Бири сенимдер эле калды. Орусча айтканда, корифеи уходят, их места занимают пигмеи. Мына ушуну түз карагыла, жаштар, ошону ойлоңгула. Келечек силерде, жаштарда. Ошондуктан алды силерге жол салып берген. Алдыңардан өтүп, желек менен, факел менен жол көрсөтүп, кыргыздар, элибиз, мына биздин жолубуз ушул деп, ошол Тенти Орукчиев калтырган китептерди окусаңар, ошондо гана көптү түшүнөсүңөр. Мындан тышкары мына мен кыскартайын. Ошол Бексултан Тайкем айткан сөзүнөн дагы бир жолу тамай кошулам. Анан кийин мени мына бир нерсе бизде азыр ар бир жаңы президент келсе эле, жаңы башчы келсе эле, бир миңде адамдарга орден, медаль берет. Ал үчүн Тенти Манас жок дегенде Манас орденге сыйлыкка жарабайт. 80 жылга чыгып сөзсүз жарайт. Ошондой эле опол тоодой иш жасап кыргыз эли үчүн, маданияты үчүн, рух дүйнөсү үчүн, эл үчүн кыргыз батыр деген намга жарабайт. Менин оюмча толук жарайт. Мени кайрыла берем. Бизде союз писатель деген эме бар экен, билдиңби? Анан кийин кичинекей эмени тапшырбай, мамлекет чоңдорго талап койгула, жазгыла. 80 жыл кыргыз маданиятын, адабиятын, тарыхын көтөрүп, даразалап жүргөн Тенти Орукчиев эмне үчүн чоң орденге жарабайт? Жарайт. Эми мен балким катуу айтканымды, бирок туурабы? Мейли. Ошон үчүн Тенти бир тууганым, бир жагы Тайке, бир жагы жолдошсуң, досумсуң, сага эмнени каалар элем. Кыргызча айткандай, кыргыздын жакшы саламдашы бар. Арба бар бол. Честно говоря, оно должно быть несколько на другом уровне, повыше, понимаете? Библиотека, что она связана, здесь библиотека неразрывна, но твой вклад в кыргызскую культуру гораздо шире этих рамок. Если разобраться, сейчас я постараюсь, мне тут подсказали, ты покороче выступай. Вот. Я, может быть, выйду за какие-то рамки, но постараюсь все-таки быть коротким. Да? Значит, твой
вклад в кыргызскую культуру гораздо шире. Когда человек трудится, мы в своих статьях или книгах говорим, а если особенно он уходит из жизни, мы говорим, этот человек сделал большой вклад в то или иное дело. Причем читаем и начинаем размышлять, а в чем, собственно, выражается этот его вклад в что-то. Вот относительно Тенти Аракчиева такого вопроса не может быть никогда. Его вклад существенный, практический, он живой вклад и будет жить многие десятилетия, если не навсегда этот вклад для кыргызской культуры. Понимаете? Вот в чем его отличие и значение. Я знаю Тенти Аракчиева многие десятилетия, можно сказать. Работали вместе в Гостеле радио многие годы. И сейчас мы с ним перезваниваемся, мы не потеряли связи. Да? То есть я хочу сказать, что высшие силы и родители вложили в него очень много положительнейших качеств. Вот тут сидит много молодежи, чему я очень рад, которые без преувеличения, если они себя посвящают культуре, тем более журналистике, они должны брать с него пример. И не так, как мы привыкли, берите с него пример, а что брать, там и нечего брать. А вот у него можно брать пример на всю жизнь, и вы не ошибетесь. Да? Вот что же вложили высшие силы и родители в него? Понимаете, такие качества человека, о которых надо только мечтать. Я его никогда, много лет работали, но я его никогда не видел таким, значит, отстраненным, несобранным, где-то бездельничающим, или болтающим, где-то, или выпивающим, где-то. Я его никогда не видел. Понимаете, он всегда сосредоточен на деле. Так сосредоточен, что весь там. Он серьезный, просто серьезный, в хорошем смысле этого слова, человек и специалист. Поэтому он достиг таких больших результатов. Так вот, его вклад в кыргызскую культуру достоин того, чтобы ему повысить оценку государственную. Это мечта, это нереальность почти, но, может быть, и стоит Белому дому поразмышлять. Есть у нас звание, это заслуженный поэт Кыргызии, заслуженный писатель, так? А я бы ввел звание еще одно – народный историк Кыргызской республики. Народный историк. Понимаете, дело в чем? Вот он не простой журналист. У нас много журналистов, передачи делают, статьи в газеты пишут, однодневки. А он, я вот был там начальником Гостеле радио, я ему никогда не говорил, ты напиши там беседу с Алытой Камбаевой или с Туглебаем Садовичем или Зайтматовым, мы тут слушали, Бексултанчик много говорил, с кем он общался и кого записывал, так? Вот. А он сам шел и записывал без консультации с начальством, не слушал начальства, сам все делал. Самостоятельно. Это у него в природе записано. Так вот, он записал многие сотни передач неоднодневно, которые вошли в золотой фонд Кыргызского радио и телевидения. По этому фонду будут изучать литературу и искусство Киргизии не только кыргызстанцы, будут зарубежный недоверчивый Запад
все равно будет изучать его работу. Почему? Потому что он записал по-настоящему живые голоса, суждения этих великих наших соотечественников. Он их записал и сдал в фонд радио и телевидения, и они там будут. Но как они сохраняются, это другой вопрос. Это надо другой форум собирать. Сохраняются ли они по-настоящему? Все ли делается для того, чтобы их пропагандировать, эти записи, распространять? А это надо делать, потому что у нас очень бурный век сейчас пошел, сейчас там телевидение захлестнуло все, интернет там все, там поглотил он вообще все, так? Вот поэтому это то, что он сделал, его надо пропагандировать, этот вклад. Вот, поэтому я думаю, тут есть над чем поработать еще. Вот он отметит юбилей и конец фильма. Все вроде сделано, так? А на самом деле, может быть, я надеюсь, вот это мероприятие в какой-то степени будет стимулом для размышлений в Министерстве культуры, в Белом доме. Там сохранились эти ведомства, где мне посчастливилось в свое время работать. Так надо стимулировать это. Надо возбудить это. А как мы его пропагандируем? Давайте соберемся, давайте, так сказать, что-то придумаем, чтобы все это звучало. А звучать-то есть чему? Он же записал не дворников каких-то непонятных, он записал великих людей Кыргызии. Гордость нации он записал и сохранил. Так? Вот это все надо пропагандировать, и я бы на месте Министерства культуры, Белого дома, Совмина все это подумал и немножко в хорошем смысле пропиарить его надо. Никакого же пиара нет, он человек скромный, о себе не стучит, не кричит, ничего, так? И многие могут его и не знать, к сожалению, особенно молодое поколение. Так? Вот поэтому тут очень много работы. Что касается его самого, тут я бы напомнил вам такое выражение кыргызского народа, который придумал такое прекрасное изречение. Значит, «Беринчи байлык ден солук, экинчи байлык ак джолук, üçüncü байлык джус соолук». Но я позволю себе такую нескромность внести дополнение относительно его, значит, в это выражение. Мы все знаем, что он человек сегодня далековатый от сельского хозяйства, от овец тем более, он далеко. Поэтому я хочу, чтобы вот третий пункт этого великого выражения, значит, там, джуз соолук, перенести, слить с первым пунктом беринчи байлык, это самое, ден солук, чтобы туда добавить, чтобы это выражение укрепить сильно, ну, конечно, относительно его. Потому что сейчас у него творческий, можно считать, не закат, а расцвет, наоборот. Мудрость появилась, опыт жизни накопился. Так. И я сейчас его опять увидел, так ему сейчас же не 80 же лет. Ему сейчас надо подводить кыргызского скакуна хорошего, и он победит на стадионе, там где-то на скачках он победит. Вот так выглядит он. Это не слова, а действительно же так. То есть здоровье есть. И творческие желания есть. Поэтому давай, беринчи, байлык, ден солук, все объединяющее. Титу айтемен мен көп жылдан бери байланыштамын. Мурда чыгармачылык ишинде Советтик Кыргызстан гезитинде иштеп жүргөндө радио комитетке
катышып аяктан сырткалар чогуп иштеп жүргөндө байке менен көп жыл иштешип республиканын ар кайсы тарабынан көптөгөн материалдарды алып келип жазып, мындан тышкары тиги чыгармачылык көркөм чыгармаларды жазганда дагы байкенин көп пикирин, кеңештерин уккам. Байкеде бир жакшы касиет бар, бул мындай сен андайсың, мындайсың деп катасын айтпайт дагы, иштин орундуу жагын айтат. Мына студенттердин көбү катышып атасыздар. Сиздердин муун жана менден кийинки муундар улуу муундагы аалымдарды, замкарларды көрбөй калсаңар, алардын сөзүн укпай калсаңар, ал эми Байкенин жазгандарында ошолордун жазган сөздөрү кадимкидей радиодон угуп отурсаң, анын жанында отуруп угаткандай сезим калтырат. Бул эмне, бул тарых. Биздин өткөн болсо ошо акайдын жазгандары аябай аз нуска менен чыгып атат да. Мисалы 500 нуска, 1000 нуска менен чыгат. Ошо биздин 6 миллион эл үчүн аябай аз болуп атпайбы? А мен каалар элем ошо акайдын жазгандары ар бир кыргыздын үйүндө турса, мисалы анын баласына, небересине жазгандарын окуп берсе абдан жакшы болот эле деген оюм бар да. Ошондой эле тиги биздин маданият тармагыбыз, адабият тармагыбыз абдан өксүп турат азыр. Мисалы бул 80 жылдыкка агайга эл жазуучусу, эл акыны деген ан же Манас орденин берип калса кандай жакшы болор. Мен ошону күттүм эле, 80 жылдыкта агайга ушундай сыйлык берилет болуш керек деп. Лека кашандай болбогон эми ийгиликтин эртегеси жок, балким жакында болуп калар. Дагы үмүттөнө берели, үмүттү өчүрбөйлү. Тинт агайдын дагы бир жакшы касиети бул уже жаш өзүнөн кийинки жаш журналисттерге, жаштарга аралык кеңешин айтып, жакшы жолго үндөп, адеби халатка үйрөткөнү да. Мисалы бул агай эч убакта өзүндөгү кайгы муңду айтып, түшүнүшүп, ичкиликке берилип, ушинтип кетпейт да. А кээ бир адамдар, мен өзүмдүн кээ бир кесиптештерим бар, кичине тоскоолдук болсо бүттү, ичкиликке берилет дагы ошол эле чыкпай калат. А мен аны жолго чакыра албай эсиме ойт да. Бул агайда андай касиет жок. Бул агайда аябай ыймандай ысык, ошо өзүнүн касиетинде касиеттүүлүк бар да. Ошол үчүн агайдын чыгармалары азыр чыгып элге таанылып аткан ушундан да. Мен агайга бир ырандадым, ошону окуп коеюнчу. Тинти Байкеге арноо. Куттукташар бүрөө гүл менен, чепкен калпак башка сый менен, азыр сизди Тента Байкемен куттуктагым келет ыр менен. Сиз чалкып жаткан океандайсыз, сиздин жазгандарыңыз таттуу балдай, сизден дагы көп чыгармаларды күтөт, а сиз талбай жаза бериңиз көп. Жашоо деңиздей аалам андан кенен, Байкем менин залкарлар менен сүйлөшкөн, периштеси кең өлкөдө бар сүйгөн, мен Байкеден көп нерсени үйрөнөм. Кутман таңдай болсун 80 жашыңыз, орундалсын ойлогон тилек каалооңуз, жүрүп турган тунук жүрөк канымдай, түбөлүккө жанып турсун бактыңыз. Бул жерде Аркадий Байке отырат. Я просто хочу сказать, как-то один раз он говорил, что, говорит, я бы взял бы интервью у Горбачева. Мне интересно стало, как бы он брал бы интервью и какие вопросы задал бы. А его интересовался и слушал, да, его, и был очень доволен. Почему я это говорю, да, вот Аркадий Байке, он вместе работал в Тенте Байкемен, он хорошо знает его. Но когда он говорил, что какие вопросы он задал бы экс-президенту СССР Горбачеву, я понял, что вот эта журналистика деген кесіп, это действительно высший кесіп. Абдан салмактуу кесіп. Ушул кесипти Тенти Байкебиз точкасына жеткирди да. Эмне үчүн дегенде мынакей Айтматов тууралуу алган интервьюсу тарыхта калды. Өзгөчө Түгөлбай Сыдыкбековдон алган интервьюлары тарыхта калды. Бул деген канчалаган муун келет, бизден кийин канчалаган адамдар келет. И ошолордун баардыгы ошол интервьюларды окуса ушунчалык ыраазы болот. Эми
Айланайын мен могул көбүнесе жаштарга кайрылат элем. Мына могул көчкүндөр оюнунан кийин кандай бир кыргыз элинин духу жаңырды. Biz çындап келгенде бурун айтчыбыз, Манас эпосы, анан Чыңгыз Айтматты. Азыр биз түшүнүп отурсак, жок, бизде дагы көп байлыктар бар экен. Мынакей Тентагайга окшогон журналисттердин, күчтүү журналисттердин таасири менен биз Жусуп Баласагынды биз дайыма эрдик менен айтып жүрөбүз. Биздин элден чыккан деп. Ал тургай Хусайын Карасаев интервью бергенде айткан, биз тиги Юдахин экөөбүз кыйналган жокпуз. Орусча, кыргызча сөздүктү түзгөндө биз Махмуд Кашкарынын сөздүгүн абдан пайдаландык деп. Бул деген эмнени айтат? Башкалар талашып жүрөт, талашып келе кереги жок эле, себеби бул жалпы түрк элине байланыштуу эл болчу Махмуд Кашкары. Махмуд Кашкарынын биз сөздүгүн пайдаланып орусча, кыргызча сөздүктү түзгөн болсок, биз аны дагы эрдик менен айта алабыз, биздин адамыбыз деп. Анан албетте Чыңгыз Айтматов, албетте Түгөлбай Сыдыкбеков, Төлөгөн Касымбеков, Алы Токонбаев, булардын бардыгы тарыхта калат. Эмне үчүн калат? Себеби Тентагай ушул өмүрүндө абдан чоң иштерди жасап, интервью алып, бир сааттык эмес, бир нече сааттык интервью алып, тарыхта калтырды. Анан эми юбилярда биз кыргыздар мактаганды эле жакшы көрөбүз, бирок мен бир аз сынды айткым келет Тентабайкеге. Бул илгери орусча сөз бар болчу, скромность украшает человека депчи. Анан азыр бул сөз кичине алмашып кетипти. Скромность уничтожает человека деп. Муну туура түшүнгүлө, себеби Тентабайкенин бир кемчилиги бул көптөгөн эле биздин акын жазуучуларга окшоп кыргыздын мүнөзүнө ылайыктуу да биз көбүнесе көкүрөк какканды билбейт экенбиз. Өзүбүздү мондай самопрезентация кылганды билбейт экенбиз, мактанганды билбейт экенбиз. Эми бул кемчиликти эмне кылабыз? Бирок ушул кемчиликти мен каалайт элем, Тентабайке эми 80ге чыкты, жигит бойдон ушул кемчиликти өзүнөн жок кылса деп. Анан эң акыркы момент мындай эми бул немеде, майрамда мен айтат элем, биз эмне айта алабыз? Бизде шаардык китепкана бар. Бизде Чыңгыз Айтматов атындагы китепкана бар. Анан мен эми той кылып жетиги деп айта албайм, бирок эгерде Тентагай ошол жерден өзүнүн кечесин өткөрсө, мен ошол кечени эми көп эле агайдын чыгармаларын билем деп ойлойм. Мен ошол жерде модератор болуп, орусча айтканда, кыргызча айтканда тамада болуп, анан ошол кечени жаштар менен чогуу өткөрүп бере алам. Жаштар силерге жакшылык, Манас эпосун, Жусуп Баласагынды, Махмуд Кашкарыны, Айтматтын чыгармаларын, Сыдыкбековдун чыгармаларын, дагы көптөгөн акын жазуучулардын чыгармаларын жакшы билгиле, жана Тентагайга окшогон агымдарды дайыма билип, сыйлап жүргүлө. Аттуу ошол кеченин коноктору, атамдын бирге тааныган замандаштары, сиздерге келип бергениңиздерге абдан чоң рахмат этип, таазим этем. Эми эмне дейт экенбиз? Апамдын бир жакшы сөзү бар да. Айтчы, балам, эн атаңды сыйлап, ошонун ыраазычылыгын алып, батасын алып жүргөн бала дайыма бийиктикке чыгат. Ошонун жолу ачылат, жолу шар болот деп жүрчү. Эми азыр апам өтүп кеткенине бир жылдай болуп кеткен. Анан азыр ошо атам бар. Колуман келишинче ошо атамдын көзү тирүүсүндө колуман келген аракетимди кылам. Ошо аябай толкундап жатам, кечириңиздер. Ошо калган ошо атамдын ошо батасын, ыраазычылыгын алганга аракет кылам. Анан ошо негизи ошондой экен да, турмушумда көрүп калам. Жана апам айткан сөзүчү, ошо келиндер бар, балдары бар, ошо эн атасын бактабай эме кылып жүргөндөр бар да. Анан эң аягында өзүлөрү дагы ошондой мамиле көрүп калышат да. Ошо кошуналарыман көрүп калам, эметип калам. Анан ошол себептен эң негизги ушундай аталардын бизде болгон балдары акылдуу, ыймандуу болушун тилеп келем. Кудайым бизге ыйман, акыл берип, ошо эн атабызды көзү тирүүсүндө бактап, баалап, ошону
колдогонго эметкениңизди сурайм. Анакей негизи адам артында эки нерсе калат экен. Бул өзүнүн кылган эмгеги артында элди артында калат экен. Жана баласы жакшы чыкса ага аты калат экен. Ошол себептен бала жөнүндө ыр окуп койсом, ушу энем апам дайыма ушуну айтып жүрчү эле окуп. Бала ким? Жашооң сенин түптөгөн, үйүң сенин бүтпөгөн, баа жетпеген байлыгың башка жактан күтпөгөн. Күйүп турган күнүтүн, келечегиң, үмүтүң, өчүрбөстөн атыңды өйдө кармап жүрүүчүң. Тууң медер бел кылар, тууган таап эл кылар, ишенимдүү жардамчың, ишиңди алга жылдырар. Чачылганын жыйнаарың, чаркайланып сыйларың, жаман айтпай жакшы жок, жашооң бүтсө ыйларың. Күйүп турган күнүтүн, келечегиң, үмүтүң, өчүрбөстөн атыңды өйдө кармап жүрүүчүң. Бул негизи ошо балдары жакшы чыкса, ошо балдары алып кетет экен. Ал эми атамдын өзүнүн эмгектери абдан чоң. Бул далай кылымдарга калат. Ал эмесе жалпы элибизге каалап кетмекчимин. Жакшылык болсун өмүрдө, жакшы ой турсун көңүлдө, ошонун өзү зор бакыт, ойлонбо башка жөнүндө. Агарып аткан таң болсун, жашоодо жакшы кам болсун, жакшылык үчүн жайылчу, ар үйдө аппак нам болсун. Кородо жумшак кой болсун, коломто күйүп той болсун, ата менен энеде ак тилек үмүт ой болсун. Тынчтык болсун дүйнөдө, тынч уктап балдар койгонсун деп баарыңыздардын ийгилиңиздерди анан атама чабан жаап коеюн дедим эле, рухсат этсеңиздер. Çok rahmat Cılız, şu Cılız Cılız'da Tentagay gördüğümüzde jön ele mıttı jurnalist, mıttı akın, mıttı bizim talantımız emez, mıttı aktar da ken, şunda yaşına karşımız tarih arattı, çocuk diye mıttı üretipti, çocuklarını жақсы okutuptu, rahmat ettiler. Annemiz şu çiftlerimizden, kızımız yapkan ilgisiz bakanımızdan, hürmetli olmayan Tentagay'dan özgür söz versek. Aytarım, rahmat. Hemen endi o yerde oturasızlar, bu yerde benim iyilerimin ağalarım yok kız ekin, ne var ekşi ötürtü var ekin. Ağalarga da gitti işte bu sap. Kırgızda bir jakşı lakap var, ben özüm köp kaytıran. Ayttırıva iştegen arıstan, aytkan iştegen adam, aytkan iştegen eşektir. O yerde oturan aileler, illerim, kızlarım bunu. Artık tederakı studentler, buna 4. 5. kursun studentler var kesinlikle. İştevile, yarada iştevile. Anla başka, iştevcilerin özünün çıkarttı. Barılı geni emez. Hareket, geni olan hareket edelim. Ben o zaman için bana 80'e çıkıp, bana yarkırıp caylam, bana aldılarda oturam, bana tutturam. Emoşun silerge birinci, carat birinci, Kırgız elim aman olsun. Kırgız celim aman olsun. Anan şöyle oturgan, bağırlar, bir ömürler var, aman var, böyle karga gelin, 300 yıllık belgenen otur. Ayrı bir yere 110'a çıkıp adalarsız özüne bilildi. En başkası diye sor, böyle 110'a çıkınca diye sor, bolgoz çıkarttı, çıtabrızı. Hem bir içine bir ok koyarım, 80'e gelip kaldırırız, 4-5 yıl, 4 yıl, 5 yıl, 4 yıl yazılmadan 80 senemeste yomoğum,
көп жыл өtпей селим болом коногуң тозуп алган хан тегилдей биигим бере көр дейт алды дагы жол оңун буга күбө жарыгы мол көктөгүн сага чейин көп жол кыйласын өткөнүн айланайын ак сакалын жайкалткан дат кыйланы өзүң ойлоп эстедим кеткен тура артта калып далайы аралашып күлкү менен муңаю аларды эстеп жылмаям да кубанам жарадагы эчеп өткөн жылайы сыйдың арды сыйыңарды бердиңер мени кандай абалымды көрдүңөр таңдан туруп сайды бойлоп келатам дүйнө менен кебелмеген мен силер теңиңер көп менде алды аз эмес ал жуурат кайра баштан эстесем алдым тороп күлүп турду кара көз деген кара сен жашынан кетпесең жанынан кетпесең жакшы адамдар жакшы адамдар көз кайлагын калпышып жатышсалар жанымыздай тартышып бара койгун сапарыңдан кечикпе деген сөздөр турду көңүлүн чалкытып максат деле баарын айтып салуу эмес сени турат окуучу журт көрөгөч 80 деген сенин эстеп бүгүн ма келип жатты кезек күткөн көп элес улуттук китепкананын демилгеси менен мына ушул жерден өткөрө берели ошондо дагы ушул ден соолугуңуз менен аман болуңуз ата эмесе ушул агайыбыздын мааракесин биз Манас эпосунан кичинекей үзүндү менен жыйынтыктап койсок Дагыстын 80 жылдык мааракесине Манас эпосунан үзүндү айтып берейин. Байыркынын жомогун баштабасак болобу, эзеликинин жомогун эстебеген оңой. Анда эмес айтайын, Алмамбет атам жомогу. Күнбатыштың алып маңдайга, тили ургап таңдайда, чыганак жерге салбастан, чермети уйкуң албастан, хат кирдетип чөп жебей, ыргылдетип суу ичпей, жол Алмамбет бел чечпей, эрдини чарт кезилип, ошондо качкадан бору эсилим. Kim gelet bilbin betine, ölümdün algan niyetine, bolgon garı ve kemmin, boldosun bor kurar yok, çakıp kalsam malsırap, can güyümgü adam yok, izlep gelir inim yok, iturduna men ölsem, can açırga bir can yok, ardıhan gelir ağam yok, devoşondu alaken, köngülü caman bölün yok. Alan Almamбет жайын сұрасаң, 6 жашқа келгенде хажыдардан оқылған 6000-дің içінен 6 бала қалыптыр, 7000-дің içінен осыны 7 бала қалыптыр, жетік болып қалыптыр, 10.000-дің içінен 10 бала бір қалып, 10-ды бірі алғалып, мұны соны көрдің бі, тағы бірі шеп шайдар, тағы бірі ошондо, тағы ошондо жаннағы, кебіз білбугин өтіп, кечілдің қаны қоңырбай, ада бірі болып тұр, мұны соны көрдің бі, атасы болған Азизхан, аллан шығып кеп айтат, кечілдің қаны қоңырда, езілер алған кегім бар, езілер алған кебім бар, тартып алған жерім бар, деп айтқанын көрдің бі, мұны сонын айынан, қағанды таштап Алмамбет, кетіп тұрған жайы бар, мұны соны көрдің бі, Азизхандың жалғызы, тала қылған бұттарын, таштап қытай жұрттарын, өлген жерден алышқан, Қоңырбайын ошондо, кебез білбо кең өтіп, кечілдің қаны Қоңырбай, баштап келген кезінде, 6000-ді тайсан қалай, чоролору маржан таш, кімдің малбай сайышқан, тымбай алтай сайышқан, мұны ошоны көрдің бі, қақандан қалман болғанда, қақанын ешің оңучу, қалағаны болучу, өкчөгөнні онучу, өзелең алши онучу, мұны ошоны көрдің бі, қақандан кеттің алманың, мұны ошоны көрдің бі, қақандан кетті бар. Рахмат. Аскар үйүбүзгө
Урматтуу Тент агай, андактуу бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары, биринчиден баардыгыңыздарга биздин ыраазычылык билдиребиз. Өзүбүздүн Арабаев университетинин студенттери, Бала Сарматова улуттук университетинин студенттери бул жерде отурат. Биздин жаштарыбыз ушул улуттук тепканага келип туруңуздар. Бүгүнкү ал эми Тент агай сизге бекем ден соолук, дагы бир жолу бекем ден соолук. Кудай сизге кубат берип, чыгармачылыгыңыз мындан дагы өркүндөй берсин. Биз жазуучулардын кызматындабыз, шөптө кыз маданиятынын кызматындабыз. Баардыгыңыздарга бекем ден соолук тилөө менен, анда эмесе Тент агайдын ушул көргөзмөсүн салтанаттуу ачуу үчүн баардыгыңыздарды чакырабыз. Рахмат. Рым, знаете, Рым?